2019-жылдын 25-декабрында президент Сооронбай Жээнбеков жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрүнө жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйынын өткөрдү. Анда өлкө башчы экономика, коррупция, медицина, маданият, миграция, айыл чарба региондорду өнүктүрүүгө байланышкан бир катар суроолорго жооп берди. Маалымат жыйында мамлекеттик тышкы карыздын көлөмү 2017-жылы ички дүң продуктунун 53%-ын түзсө, 2020-жылы бул көрсөткүч 44%-га төмөндөрүн билдирди. Россия-Кыргыз фонду тарабынан региондорду каржылоо, айыл чарбага жеңилдетилген насыялар жана чакан ишкерчилик менен алектенгендерди 4 жылга чейин салыктан бошотулганын, региондорду өнүктүрүүгө багытталган иштер экенин баса белгиледи. Тилекке каршы буга чейинки экономикалык саясат аймактарды өнүктүрүүгө жөндөмсүз болуп келди. Мисалы бюджет, салык, акча кредит саясаттары региондун өнүгүүсүндөгү диспропорция эске алынган эмес. Натыйжада ички миграция күчөдү. Алыскы райондордон, анын ичинде чек ара аймагынан көчүп кеткендердин саны абдан көбөйдү. Ошол себеп менен акыркы 2 жылда региондогу долбоорлорду каржылоонун көлөмүн кескин түрдө жогорулаттык. Мамлекеттик банктарды Россия-Кыргыз фондунун кредиттик саясатты региондорду өнүктүрүүгө багытталды. Bunun içinde kepildilik fondda karajatları var. 2 yılın içinde 38 milyar so'mga жақын summadagi жеңилдетилген kreditler regionlarga berildi. Россия-Кыргыз фондунун сомдук кредиттерин ставкасы 9%-га чейин төмөндөтүлдү. Ошол менен катар региондорду тикелей каржылоонун кредиттик лимиттери $1 миллион 200 000 чейин төмөндөтүлдү. Айыл чарба кооперативтерине, соода логистикалык борборлоруна салык төлөө жагынан абдан чоң жеңилдиктер берилди. Кайра иштетүүчү өнөр жайынын ишканалары кошумча нарк салыгынан 80%-га чейин төмөндөтүлдү. Аймактарда жаңы ачылган өндүрүш ишканалары 5 жылга салыктын 4 түрүнөн бошотулду. Булар пайда салыгы, сатуу салыгы, жер салыгы жана мүлк салыгы. Жергиликтүү бюджетти чындоо максатында киреше салыгынан жергиликтүү бюджетке болгон чегерүүлөрдүн нормативдери 50%-дан 70%-га чейин көбөйтүлдү. Мына буюрса 2020-жылга бул 80%-га чейин жогорулады. Бул деген 2019-жылы 2 миллиард 100 миллион сом жергиликтүү бюджетке кошулса, дагы 1 миллиард 200 миллионго сомго жакын каражат жергиликтүү бюджетке, республика бюджеттен түздөн-түз бериле баштайт деген. Мындан сырткары коррупция менен жүрүп жаткан күрөшкө да токтоло кетти. Жемкорлуктун уюгу болуп эсептелинген бажы тармагында санариптештирүү иштери жүрүп жатат. Президенттин айтымында бажы тармагы чек арадагы өткөрмө пункттарында орнотулган онлайн видео байкоолор аркылуу Кыргызстандын ар бир жараны, өткөрмө пункттардагы көрүнүштөрдүн бардыгын көрө алышат. Бул иш-аракеттер коррупцияны жоюунун бирден бир жолу экенин билдирди. Врачтардын мугалим айлыгын, пенсиянын жөлөк пулунун өлчөмү көбөйттүк. 2019 жылдын 1-октябрынан тартып бардык категорияда мугалимдердин эмгек акысы 30%-га көтөрүлдү. Быйылкы жылга, кийинки жылга, 20-жылга 6,9 миллиард сом каражат бөлүндү. 2018 жылдын 1-октябрынан тартып үй-бүлөлүк врачтардын эмгек акысынын көлөмү, кызматтын сапаты жараша көбөйтүлдү. Буга 788 миллион сом каралды. Эмгек акыны көбөйтүүнүн натыйжасында бийик толуу, алыскы аймактарга 700-ге жакын үй-бүлөлүк врачтар ишке тартылды. Жогоруда айтылган товарларды маркелоо, салык жоболорун фискалдаштыруу, бажыны санариптештирүү да коррупциялык элементтерди жоюуга багытталган. Коррупциялык укук бузуулар жөнүндө билдирген жаранды коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алып, күчүнө кирди. Өлкө башчынын иш графигинин тардыгына байланыштуу маалымат жыйында бардык журналисттерге суроо берүү мүмкүнчүлүгү берилген жок. Акчабар каржы порталынын экономикага байланышкан Кыргызстан кайсы ички ресурстар аркылуу тышкы карыздын көлөмүн азайтып өзүн өзү багып кете алат деген суроосу ачык бойдон калды.